Саламатсызбы, эгерде биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписация кнопкасын басып кошулуп коюңуз. Бишкекке Оштон кошумча аскер күчү келдиби? УКМКнын жообу. УКМКнын Ош аймагы боюнча башкармалыгынын атайын даярдыктагы жоокерлери Бишкекке жөнөтүлдү деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу УКМКдан кабарлашты. Маалыматка караганда, УКМК атайын даярдыктагы аскерлердин катышуусунда эч кандай операция жүргүзгөн жок. Социалдык тармактарга жарыяланган мындай маалыматтар УКМК өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды курчутуу үчүн таратылууда деп баалайт. Учурда билдирүүнү жазгандар изделүүдө дешти органдан. УКМК жалган маалымат тараткандар кылмыш жоопкерчилигине тартылаарын эскертти. Атамбаевдин үйүнө түшүрүлгөн таштын чоо жайы айтылды. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин үйүнө түшүрүлгөн таш ремонт иштерине керектелет. Мурунку өлкө башчынын кеңешчиси Кундуз Жолдубаева таштын чоо жайын сураган Спутник Кыргызстан агенттигине ушундай түшүндүрмө берди. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин үйүнө түшүрүлгөн таш ремонт иштерине керектелет. Мурунку өлкө башчынын кеңешчиси Кундуз Жолдубаева таштын чоо жайын сураган Спутник Кыргызстан агенттигине ушундай түшүндүрмө берди. Эскерте кетсек, ушул тапта Атамбаевдин Кой Таш айылындагы үйүнүн жанында 100гө чукул адам чогулуп, экс-президент журналисттердин суроолоруна жооп берди. Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысы үйдүн жанына таш түшүрүлүп жатканын билдирген. Ага чейдин үйдүн дарбазасынын алдына бетон тосмолор коюлганы айтылган. Айта кетчү жагдай 25-июнда башкы прокуратура Жогорку кеңештин комиссиясы тарабынан Алмазбек Атамбаевга коюлган 6 айыпты кыскартып, 5 кылмышка тиешеси бардыгын аныктаган. Көзөмөл органдын билдирүүсүн уккандан кийин Жогорку кеңештин тармактык комитети Атамбаевдин иммунитеттен ажыратуу маселесин парламенттин жалпы жыйынында кароо сунушун жөнөткөн. Ушул тапта депутаттардын жыйыны өтүп жатат, бирок жогоруда аталган маселе күн тартибине кирген жок. Зеленскийдин президент катары алган айлыгынын суммасы айтылды. Украинанын жаңы президенти Владимир Зеленскийдин өлкө башчы катары алгачкы айлыгы $483 төздү. Бул тууралуу Фактор басылмасына шилтеме берип, Спутник Тажикстан жазды. Бирок ушул эле суммадан $94 салыктар жана жыйымдарга деп кармалды. Мурдараак президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси экс-президент Петр Порошенко 2018-жылы негизги кызмат ордунан $9,5 миллион иштеп тапканын жазган. Бул каражат толугу менен кайрымдуулук фондусуна бөлүнгөн. Финполдун бөлүм башчысы пара менен кармалды. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын бөлүм башчысы 70 000 сом пара менен кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирет. Маалыматка ылайык 26-июнда УКМКнын коррупцияга каршы кызматы Финполдун ички иликтөө жана коопсуздук башкармалыгы менен биргеликте Бишкекте 70 000 сом пара алып жаткан жеринен финансы полициясы майору А.Ж.ны кармашкан. Тергөө башкармалыгынын бөлүм башчысы ишкерден $5,000 пара талап кылган. Ал ишкерди кылмыш жообуна тартам деп коркуткан. Аталган факты кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынган. Азыркы учурда тиешелүү ыкчам тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Калааны ысыктан улам жылан каптап жатат. Батыш Казакстандын Уралск шаарындагы Зачаганск кичи районунун жашоочулары жыландар каптап жатканын айтып арызданышууда. Бул тууралуу 24 KZ кабарлады. Жыландар подъездерге сойлоп кирип жатышат. Жергиликтүү тургундар тиешелүү бийликке кайрыла берип жадашканын билдиришүүдө. Буга тиешеси бар инстанциялар эч кандай көмөк беришкен эмес. Аталган микрорайондогу тургундардын эң улуусу Аксакал Владимир Горшков быйыл ысык болуп жаткандыктан улам жыландар көп келип жатканына токтолду. Быйыл аябай ысык болду, дарыялар соолуп калды. Тамак аштын жоктугунан алар үйлөргө жакын келип жатышат. Айрыкча уулуу жыландардын келип жатканы тынчсыздандырууда, дейт Аксакал. Кайрат Нуртастын жубайы, күйөөмдүн жанындагы сулуу кыздар бир күндүк. Казакстандын мега жылдызы Кайрат Нуртастын жубайы Жылдыз Абдукаримова жолдошу менен жетелешип, кучакташкан кыздарга баа берип, аларды бир күндүк деп атады. Бул тууралуу ал жергиликтүү маалымат каражаттарына берген маегинде айткан. Жылдыз Абдукаримова күйөөсүн ашкере кызганбай турганын айткан. Анткени жолдошу кызганууга эч кандай себеп бербесин, өзүнүн сулуулугуна ишене турганын билдирген. Күйөөмдү такыр кызганган эмесмин, мындан кийин дагы кызганбайм. Кайрат мени эч качан алдаган эмес, кымындай дагы шек жараткан эмес. Мындан улам мен ага толук ишенем. Ооба, клиптерге сулуу кыздар менен тартылат, бирок менин сулуулугум алардан кем калышпайт. Силер кыздарды менден жаш деп жатасыңар. Мен кыздардын жаштыгына эмес, чыгармачылыгына баа берем. Кайрат менен клипке тартылган кыздар жолдошумдун чыгармачылыктагы кесиптештери. Клипке тартылуу алардын жумушу. Кыздар бир күндүк, 1-2 сааттык эле. Андыктан мен аларды атаандашым деп эсептебейм, деген ал. Буга чейин социалдык тармактарда казакстандык Кайрат Нуртас менен Камшат Жолдубаева кол кармашып баскан видео тарап
тарап кызуу талкууга алынган. Кайрат Нуртас менен Жылдыз Абдукаримованын ортосунда Сезим, Алау аттуу кыздары жана Нарул Хан деген уулдары бар. Арыста 350 адам дайынсыз болууда. Казакстандын Арыс шаарында октары сакталган кампадагы жарылуудан кийин 350 адам дайынсыз болууда. Бул тууралуу коңшу өлкөнүн басылмалары жазып чыкты. Ал эми жоголгондордун тизмесинен 3 адам табылганын Чымкент шаарындагы өзгөчө Кырдаал департаментинин ички жана тышкы коммуникациялык тобу кабарлаган. 26 июнга карата маалымат боюнча Казакстандагы областтардан жана чет өлкөдөн 50 миңден ашык телефон чалуу болгон. Адамдар Арыстын тургундарына гуманитардык жардам берүү ниетин билдирип жатышат. Эң көп берилген жакындарын издөө, темир жолдордун иштеши, Арыс шаарында кабыл алуу, эвакуациялоо боюнча 40ка жакын бекет иштеп жатат. Ал жерлерге 4880 адам, анын ичинде 2428 бала жайгаштырылган. Расмий маалымат боюнча Чымкентте 20371 адам жашайт. Ал эми Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев бир күндүк айлык акысын Арыс шаарында октары сакталган кампадагы жарылуудан жабыр тарткандарга которгон. Өлкө башчысы Касым-Жомарт Токаев бир күндүк айлык акысын жабыркагандар үчүн түзүлгөн фондко которду. Президенттик аппараттын кызматкерлери анын демилгесин колдоду, деди президенттин маалымат катчысы Берик Уали. Эске салсак, 24 июнда эртең менен Арыс шаарына жакын жайгашкан аскер кампасында өрт чыгып, кампадагы октарылар жарылган. 10 миңдеген тургундар шаардан чукул арада чыгарылган. Алардын көпчүлүгү Чымкенттеги мектептерде жана мечиттерде жайгаштырылды. Айрым адамдар шарттардын начар экенин айтып жатышат. 25 июнда бийлик Арыс азырынча кооптуу болуп турганын, шаарда жарылуу кайталанышы ыктымал экенин айтып жатышат. Атамбаевдин резиденциясына матрастарды алып келишти. Кыргыз Республикасынын адвокаттар кеңешинин мүчөсү Искен Айфетжанов экс-президент Алмазбек Атамбаевдин үйүнө матрастарды алып келишкенин маалымдады. Эми Атамбаевдин резиденциясына матрастарды алып келишти. Узак убакытка коргонууга даярдык көрүп жатышабы деп жазды ал өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына. Буга чейин ал КСДПнын өкүлүнүн айтымында Атамбаевдин резиденциясынын фундаменти үчүн куюлган жер пайды чөп менен жаап салышкан деп маалымдаган. Жарым саат өлүп, кайра тирилген аял. Американын Аризона штатынын Феникс шаарынын тургуну Тина Хайнс клиникалык өлүмдү баштан кечирген. Андан соң дарыгерлерге тигил дүйнөнү көрүп келгенин билдирип жатат. Бул тууралуу чет өлкөлүк басылмалар кабарлады. Аял маягында жүрөк оорусу кармап 27 мүнөттө клиникалык өлүмдү баштан кечирген. Дарыгерлер анын жүрөгүн бир нече ирет жандандырууга аракет кылышкан, бирок аялдын жүрөгү токтогон. Соңунда кызык окуя болуп, дарыгерлер үмүтүн үзүп калган учурда аял кайрадан тирилген. Эсине келгенден кийин аял жасалма дем алдыруучу аппаратка кошулгандыктан адегенде колу менен асманды көрсөткөн. Андан соң колу менен жаңсап кагаз жана ручка сураган. Ага аял бул реалдуу экен деп жазган. Кийин аял толук аман-эсен айыгып чыккандан кийин бул дүйнөдөн тышкы дагы дүйнө болорун, ала дегенде түтүктөй болгон жер менен кыпчылып чыгып, апапак үйлөрүнүн үстүнөн учуп өткөнүн сиңдисине айтып берген. Учуп бара жатканда өзүндөй болуп учуп жүргөн бир топ адамдарга кездешкен. Алардын арасынан 2 адам келип, сенин бул жерге келишиңе али эрте деп кармап алышып,ийнени көзүндөй тешиктен чыгарып жиберишкен. Ошондон кийин бул дүйнөдө ойгонгон аял палатада жатканын сезген. Аял учуп жүргөн маалда укмуштуудай жеңилдикти сезгенин жана тигил дүйнө бар экенине ишенип калганын кошумчалады. Окумуштуулар өлүм алдында көргөн мындай учурлар мээдеги агония, өлүм алдындагы суусоо маалындагы процесстерден жана ага кычкылтек жетпегенден болот деп эсептешет. Жайкы эс алуу келатат, президенттер кайда барып эс алышат? Атамбаев быйыл каякта эс алаарын билбейм, балким караңгы жерде эс алып калар. Кыргызстандын мурунку президенти Алмазбек Атамбаев Эрдоган менен достук мамиледе жүргөндө Туркияга барып, жер ортолук деңизге бутун салып чөмүлгөнүн баалачу. Бирок Эрдоган менен достук мамилеси үзүлгөн соң Кытай, Индия сыяктуу мамлекеттерге барып эс алып калган. Аны туурашып бермектей болгон ысык көлүбүз турса да, атка минерлер чет мамлекеттерге барып эс алып келгендикти жакшы көрүшчү. Кыргызстандын жаңы президенти быйыл эс алууга чыгаар алдында мурунку президенти камоо жөнүндө маселелер коюла баштады. Мындай кырдаалдар эмнеге ал эс алуу алдында көтөрүлүп жатканы түшүнүксүз. Бирок ал чет мамлекеттердин курортторун көтөрбөй, ысык көлүбүздү көтөрөт деген ишеним бар. Аны туурашып чет мамлекеттерге барып эс алып көнүп калгандардын далайыны шору катып өз мекенибизде эс алып калышат го. Каспий деңизи ысык көлгө салыштырмалуу майланышкан деңиз, бирок мекенчил сезим ойгонгон Түркмөнстан президенти Гурбангали Бердимухамбетов жыл сайын Каспий деңизинин боюндагы Аваз курортунда эс алып ыр чыгарып, реп чыгарып жүрөт. Ташкент областында Бостаналык районунда Сиджак деген поселокко жакын жерде Чарбак деген курорт бар. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев ушул курортто эс алат деп болжолдонууда. Ислам Каримов да Өзбекстандын курортторунда эс алууну туура көрчү.
Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев Чимбулак сыяктуу казактардын курортун эс алып, ал эмес казактын атка минерлерине өздөрүнүн курортторунда гана эс алуусуна көрсөтмө берген. Ал эми Казакстанга июнда эле президент болуп шайланган Касым-Жомарт Токаев быйылкы жылы кантип эс алсын? Биздин аймакта эң эмгекчил президент Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон дешет. Ал мамлекет башында турганда канча жылдардан бери аны эс алганы тууралуу маалымат жок. Рахмон мырза эс албай эле күчүлдөп иштей берет экен. Аны менен кошо президенттин аппараты менен өкмөтү да эс алууга чыкпай иштей берет дешет. Кудайбердиевадан кутулбас болдук го. 2016 жылдан бери билим берүү жана илим министри болуп келаткан Гүлмира Кудайбердиева Кыргызстандын билим берүү тармагынын таптакыр эле таш талканын чыгарып, талпагын ташка жайып салмай болду. Бул айымдын деңгээли министр эмес, директор болууга жетет окшобойбу? Буга чейин министрликтеги алешемдик иштер, коррупция, теңирден тескери иштер тууралуу көп сындар айтылганы менен Жээнбеков бул айымды кызматтан кетиргиси келбей бек кучактап турган сайт. Президенттин мындай колдоосун жакындан сезип жүргөн министр айым өзү жетектеген министрликти каалагандай калчап, элди эл деле санабай калганга чейин жеткени байкалган сайт. 2-3 ай мурун эле эл аралык форумдагы вузов деген сындуу сөздөрдү балтайта ката кылып, көрүнө жергелдирип айтылган сындарга эки катадан эч нерсе болбойт деп жооп айтып, мурдун балта кеспестигин көрсөткөн. Эми болсо быйылкы окуу жылында мектепти бүтүргөндөргө ката жазылган аттестаттарды тапшыртты. Анда министрлик жөнүндө деген сөздү туура жаза албай, эн тамгасын ың деп жазып койгон. Учурда жалпы коомчулук министрликтин ишке болгон кайдыгерлигин катуу сынга алышууда. Президентке негизи мыкты иштегендер эмес, мыйыгынан күлүп, мыргылжың иштегендер абдан жагат окшобойбу? Же Кудайбердиева жөн эч ким билбей эң күчтүү сыйкыры менен арбап алды беле? Кыскасы бул жагы ит эле болуп жатат. Эл Кудайбердиеванын өзүнө эмес атын да уккусу келбей калды. Жел кемдин чуңкуру көрсүн дегендер четтен табылат. Гүлмира айым, ушунчаңызда мансапка жабышпай сыйыңыз менен кетип калсаңыз, иштеги кетирген ийри каталар, кемирейген кемчиликтер, миллиондордун башын жуткан коррупциялык схемалар сизди кызматтан кеткенден кийин деле тынч койбойсуз. Жооп берчү күн да келер.